Элдияр 1980-жылы Каракулча районуна караштуу Саркамыш айылында туулганмын. 2005-жылдан баштап Козулмөкөй орто мектебинде физика мугалими болуп иштеп келем. Мен өз кесибимди жана предметимди абдан сүйгөндүктөн тынымсыз изденип, чыгармачылык менен иштеп келем. Анын натыйжасында мектептик, райондук, профсоюздук ардак грамоталарын алдым. Физика сабагына керектүү ар кандай санариптик программаларды жакшы өздөштүргөнгө кызыгам. Мисалы, виртуалдык лабораториялык иштердин ар кандай түрлөрүн компьютердин жардамы менен окуучуларга көрсөтүп берүү менен балдардын эсинде кала турганга аракет жасап келем. Окуучулардын билимин текшерүү үчүн санариптик программаларды Quizzes, Learning Apps программаларын колдонуп келем. Бул программалар окуучуларга абдан жагып, чыдамсыздык менен күтүшөт. Ал эми практикалык иштерди көрсөтүп берүү үчүн ар түрдүү куралдарды жасаганды жакшы көрөм. Мисалы, динамометр, маятник, рычаг, барометр жана башка. Бул куралдарды колдонуп сабак өтүү менен окуучулардын билимин бекемирээк болот деп ойлойм. Райондук секциялыштын жетекчиси болуп иштеп турганда, сабактардын иштелмелерин толук түрдө жазылганын, ар бир сабакта колдонуп өтүүчү слайддарды ар бир класска жана ар бир чейрекке түзүлгөн тесттерди, виртуалдык лабораториялык иштерди жана башка жаздырып, физика мугалимдерине таратууга жетиштим. Мен мындан аркы максаттарым келечекте окуучулардын эң жөндөмдүүлөрүнөн олимпиадалык эң чоң жетишкендиктерге жетсем деген чоң максаттарым бар. Мындан сырткары учурдун талабына ылайык заманбап окуучуларды тарбиялап чыгарсам деген да чоң ниеттерим бар. Тапшырмада балдар лампочканын каршылыгын дагы өзгөртөбүз. Лампочканын каршылыгын мен бир кыйла чоңойттум. Токтун күчү 0,143 ампер болду, каршылыгы 100 Ом болду. Бул учурда токтун чыңалуусу канча болуп калат ана балдар? Иштегилечи. Биз жогорудагы айтып өткөн мыйзамды мына жерде туташтырылган куралдар менен дагы биз далилдесек болот. Бул жерде токко туташкан вольтметр, лампочка, амперметр. Биз бул жерден канчалык реостат менен токтун каршылыгын чоңойтуп азайта алабыз. Ушун менен токтун каршылыгын чоңойткон сайын токтун күчү бул жерде азыраак көрсөтөт. Ал эми токтун каршылыгын азайтсак, токтун күчү бул жерде чоңоюп кетерин биз көрө алабыз. Бул жерде токтун чыңалуусу дайыма турактуу сакталат, анткени токтун чыңалуусу бул учурда өзгөрбөйт.